Оорукана 25 миңден ашуун калкты тейлейт. Элдин саны көп болгондуктан аймактык ооруканада бөлмөлөр жетишсиздиги көйгөй жаратып келет. Мындан улам дарыгерлер эл өкүлү Айбек Маткеримовго кайрылышкан. Ушулардын баарыны күндө бир нече кайрылуулар менен биздин жарандарыбыз кайрылат. Ошолордун четинен мындай чечүүгө көмөктөшүп, ошол эле мезгилде мына өлкө жетекчилерине да ыраазычылык билдирип коеюн. Ушундай көйгөйлөрдү туура кабыл алып, биринчи кезекте мына өзүңүз деле көрүп атпайсызбы? Ушул эле сиздер менен биз күбө болуп аткан жерлерде эң биринчи басым ушул билим берүү менен саламаттык сактоо тармагына бурулганы баарыбызды сүйүнтүп, кубантып турат. Лаборатория бүтүндөй ушул Сузак аймактык ооруканасыны тейлейт. Жана бул жерде жаткан оорулуулардын анализдерин баарын текшеребиз. Биз азыр аябай кубанычтабыз. Себеби бизге мынтип заманбап үлгүдөгү лабораториянын түшүп бизге тапшырылышы бизди сүйүндүрүүдө. Бул жолку көмөк мамлекеттен эмес, эл аралык Асанабил кайрымдуулук фондунан көрсөтүлдү. Жалпы сметалык баасы 6,5 миллион сомду түзгөн бул жайда лаборатория, физкабинет жана мечит жайгашкан. Мындай комплекстер мурун ичине курулган эмес. Мечит, медресе, лаборатория, ФАП, КСВ кылып бардыгы өздөрүнө керектүү имараттар бардыгы курулуп бүттү. 5 айдын ичинде бул жерде курулуп бүтүп атат. Бул 4-5 объекти болгон үчүн. Объекти толугу менен ичиндеги имараттары, имараттын ичине эмеректери менен толук камсыз болду. Андан сырткары мебелдери, жанагы оборудованиялары толук келип мынакей жайгашты. Эл саламаттык үчүн жасалып жаткан аракеттердин артында бейтаптар үчүн ыңгайлуу шарттардын жаралышы ким тараптан болуп жатса да алкууга ардыйт. Анткени ден соолук бардык байлыктан биринчи. Гүлжина Мөндөбө, Мамат Кадыр Маматалиев, Сузак району.